Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов 6 октябрь күнү кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Андан бери шаар башчылыгына 3 адам келип мэр болууга жетишти. Бирок бүгүн Суракматовду колдоп, анын ишин улантуусун талап кылгандар мэриянын алдына чогулушту. Кала башчы тарапташтары менен имаратка кирип, өз ишин токтотпогонун 2 күндөн бери аралыктан иштеп жатканын айтып, эми кадимки тартипте иштей бере турганын билдирди. Мен ойлогон жокмун ушунча көп киши келет деп. Эртең менен балдар чалып айтып атышат, мына мэрияда элдер чогулуп атат деп. Силерге чоң рахмат. 5 октябрдагы мөөнөтсүз митинг массалык башаламандык менен коштолуп, аймактарда жана шаарларда башчыларды алмаштыруу аракеттери болгон. 6 октябрь күнү эртең менен координациялык кеңеш Жоошбек Коеналиевди мэрдин милдетин аткаруучу кылып дайындаган. Бирок кечке жуук ошол эле кеңеш шаар башчысы кызматына Мирлан Бакиров келсин деп чечим чыгарган. Ал 15 саат кызмат өтөгөндөн кийин анын ордуна кайра мэрдин милдетин аткаруучу болуп Алмаз Пакитаев келген. Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гулия Алмамбетова бул аралыкта ар кандай саясий күчтөр аларды коркутууга алганын билдирди. Айтымында алардын арасында саясатчы Темир Сариев да болгон. Андан кийин ошол убакытта эле бизге Темир Сариев да келип кетти. Темир Сариевди мен дагы мэр болом деген мындай каалоолору болду окшойт. Мурунку вице-мэр да келип кетти. Бизди баарыбызды киргизбей кабинеттерибизге коркутканга, басым жасаганга да аракет кылышты. Бирок биздин мэр айтып кеткен, эч ким менен урушпагыла, талашпагыла, креслого отургузуп койгула, эч ким менен мындай эскалация кылбагыла деп. Суракматов кызматына кайтып, ишин баштаганын кабарлагандан көп өтпөй, түштөн кийин мэрияга караштуу Бишкек суу канал ишканасында нааразычылык акциясы башталды. Маалым болгондой, Бишкек суу канал ишканасынын кызматкерлери жетекчиси Мурадил Сейдалиевдин кызматтан алынышына каршылык билдиришип, иш ташташкан. Алар Сейдалиевди кызматтан кетирүү тууралуу арыз жазууга Бишкектин мэри Азиз Суракматов мажбурлады деген пикирин билдиришти. Кылгынымды билип алдым, кырманыңа кирип алдым депчи. Анан биякта көп жылдан бери иштеп келаткан элдер бар да. Элдер, мисалы, ошонун бири мисалы үчүн Мурадил Абасович Сейдалиев. Көп жылдан бери иштеп келатат. Мастер болуп, начальник болуп, зам начальник болуп, ушинтип келип эми жаңыдан ишке киришип атса, эми кайта келип биздин эмелерди алып келип туруп, анан алып салып туруп эле жаңы келип алып отурушту эле, бул туура эмес болуш керек. Себеби дегенде бияка специалисттер иштеш керек. Бияктан угуп, же мэрия келсин, же болсо биз барабыз. Же болбосо 2 күн, 3 күн чыкпай койсок, суу чыкпай калат, мен гарантирую. Ал ортодо нааразы болгон ишкана кызматкерлерине вице-мэр Уланбек Азгалиев келип, иштен кетүү тууралуу арызды Мурадил Сейдалиев өз каалоосу менен жазганын. Бирок арызы кабыл алынбагандыгын айтып, Сейдалиев кызмат ордунда каларын убадалады. Мен айтпайдым, сиздин легитимный начальнигиз Сейдалиев. Айта кетсек, Мурадил Сейдалиев ишкананы 2015 жылдан бери жетектеп келет. Учурда Бишкек суу канал ишканасында 1,5 миңге чукул кызматкер эмгектенет. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ.